Саламатсыздарбы, мен командам эң керемет. Командам сиздерге бүгүнкү менин урогум бул BIC компаниясында кандай туура команда курабыз, кандай туура структура, ветка жөнүндө жана отрыв жөнүндө бир аз маалымат бере кетем. Андыктан сиздерди баарыңыздарды куттуктап кетким келет. Июль-август ичиндеги баллдар боюнча аябай мыкты деңгээлде айды жаптык десем болот. Жаңы статустар менен куттуктаймын. Андыктан көңүл бурабыз бир сыйра кыскача маалымат бере кетейин. Андыктан мен тетрадька жазып көрсөтүп кетейин. Бизде, например, бул жерде азыр пример кылып бирөөгө үйрөттүм эле. Бизде кандай структура куруу керек? Бизде компанияда по стандарту деп айтышат. Стандарт боюнча 5 ветка ачуу керек. Бул сиз регистрация келгенден кийин 5 ветка деп айтабыз да. 5 ветка. Бирок 5 ветка, бул 5 ветка менен мен сиздерге сунуштабайт элем. Себеби дегенде бул 5 ветканы алып кетүү өтө кыйын болуп калат. Сиз новичоксуз, компанияда жаңы эле иштеп баштадыңыз. Ошон үчүн сиздерге менин сунушум бул 3 веткадан баштоо. Сиз регистрация болдуңуз, компанияга да сиз да сразу 3 ветка менен иштегени сиздерге оңоюраак болот да. Андыктан 3 ветканы ачкандан кийин 3 ветканын алдына кимдерди коебуз? Бул активно иштеген адамдарды алдына коебуз. Активно мен иштеймин, компанияга, бизнеске келдим деген адамдарды ушул алдыңызга тиркейсиз. Эмне үчүн? Себеби дегенде сиз бир адамсыз. Бул жакта команда кетет. Сиз баары менен бир жумуш жасай албайсыз. Сиз буну жумушту сиз алдыңкы 3 адамыңызга ишенип бересиз да. Так, сиздерге дагы адамдар регистрация болот. Сиз рекрут кыласыз. Сиз спонсорсуз да, спонсор. Ушул команданын спонсорусуз мынакей. Сиз ушул үчөөсүнө обучение беришиңиз керек. Сиз баардык командага бөлүнүп кете албайсыз. Сизге өтө кыйын болот. Ошондуктан сиз ушул 3 активный алып келген адамга постоянно обучение, постоянно информация, постоянно ушуларды кандай үйрөтсөңүз, булар дагы өзүнүн тааныштарын алып келип, булар дагы ошондой үйрөтүп кетет. Ооба, спонсор жардам берет. Спонсорский линия дагы болот. Сиздер мына 3 линия алганыңыз эмне үчүн? 3 линияга сиз дагы рекрут кыласыз, сизге дагы командаңызга адамдар келет. Ошолорду сиз мынагы 3 адамга ишенип бересиз. Мен бүгүн, например, Аиданы таптым дейли. Аида мен иштеймин деп келди. Сиз как спонсор катары ушул активно иштеген бир линияңызга адам бересиз да. Очередь деп бересиз. Бул адам өзү каягына каттаса ошол өзү каттап өзүнүн веткасын, линиясын, үчөөсүн алып кетет. Түшүнүктүү, Андан соң сиз очередь деп дагы, например, Айпери келди. Сиз Айперини бул жактагы веткага очередь деп бул адамга бересиз да. Бул деле өзү отурбайт, бул да адам алып келет, 3 ветка алып келди дейли да. Бул дагы үчөөсүн үйрөтүп баштады. Бул адам үчөөсүн үйрөтөт. Бул үчөө дагы үчөөсүн үйрөтөт. Себеби дегенде бул жерде раса көп команда чогулат да. Бул команданын баардыгы менен сиз өзүңүз жеке иштеше албайсыз. Ошондуктан сиз ветка деген бул адамды алып келүү. Мынакей 3 адам менен баштасаңыз, 3 адам менен отуруп алып, 3 адамга маалымат берип, 3 адамдын өзүнүн группасын ачып, ошол группа менен жумуш жасасаңыз, сиз көп деңгээлге жетесиз. Жана дагы бизде сосиска түрүндө деген суроолор келет. Сосиска түрүндө курсак кандай болот депчи. Сосиска түрүндө деле жакшы, ооба, статуска тез көтөрүлүү деген бар. Например, сиз келдиңиз, сиз кааладыңыз сосиска түрүндө болуптур. Сосиска түрүндө биринин артынан бири кетти, биринин артынан бири кетти, биринин артынан бири кетти. Статус кетти, бирок айлык кетпеди. Айлык түшпөдү. Себеби дегенде бул глубинага түшүп кетти. Түшүнүктүү, бул жерде болуптур, ал адамыңыз бир жолу заказ берет, 2 жолу заказ берет, 3-чү жолу заказ берет, уже айлык чыкпагандан уже кача баштайт. Ошондуктан сиз айтып түшүндүрөсүз. Бир эле линия менен кетүү болбойт деп. Сиз өзүңүздөр дагы адам катташыңыздар керек. Бул жактан отрыв болмоюнча сиздерге айлык болбойт деп. Ошондуктан биз 3 ветканы ошон үчүн айтабыз. 3 ветканы биз ошол үчүн айтабыз. Андан кийин эгер 3 веткаңыз жакшы иштеп кетке турган болсо, 5-6 жылга ачышыңыз мүмкүн. Бирок азыр сиз 3 адам менен жакшы иштешиңиз керек. Түшүнүктүү,
3 адам менен жакшы иштешиңиз керек. Бул жерде статус берилет да, глубинага статус берилет. Бул жак айлык. Түшүнүктүү, бул жак статус берилет, бул жак айлык. Бул жакта айлык бар, бирок аз. Бул жакта ар биринен сиз процент айлык аласыз. Канчалык жакын болсо, ошончолук сиз айлык аласыз. Түшүнүктүү, ошон үчүн нагыл 3 ветка менен жумуш жасоо аябай сонун. Кыйналбайсыздар, ар бирине рекрут жүргүзүп, ушул 3 адам менен иштейсиз, алар дагы өзүнүн 3 адамы менен иштейт. Ошентип олтуруп команда курасыздар. Анан дагы бир нерсе айткым келет. Бул жерде сиздер мынакей каттаган адам 2 веткаңар мыкты иштеп кетип атат, жакшы иштеп атат. 3-чү веткаңызда, например, Айкөл да. Айкөл иштебей койду. Пассивный иштебей атат. Өзүнө эле керектүү каражаттарды алып олтурат да. Анда сиз ушул жерде, мына жерде катталган адамдарды карайсыз. Ушул жерде бир адамды карайсыз, например, Айпери жакшы иштеп атат. Отура кой. Айпери жакшы иштеп атат. Так, значит, биз мына 3 адамга бөлүп берип турган спонсорский адамдарыбызды Айпериге беребиз. Айпери иштеп кете берет. Так, Айпери линиясын куруп кете берет. Айкөл иштебесе иштебесин. Потому что биз жалаң активный адамдарга адам беребиз, активный адам менен жумуш жасайбыз. Бизге да оңой, и ал менен иштешкени, ага информация берген, себеби ал угат, себеби ал кылат ошол нерсени. Ошондуктан ушул система менен ар бириңиздерди жумушка чакырам. Ушинтип иштегенде BIC компаниясы жаңы мүмкүнчүлүктөр өтө көп.